19-бөлүм. Ошондон кийин Амондуктардын падышасы Нахаш дүйнөдөн кайтып, анын ордуна уулу падыша болду. Ошондо Дөөт атасынын мага кылган жакшылыгы үчүн Нахаштын уулу Ханунга ырайым көрсөтөм деп айтты. Атасы өлгөн Ханунга көңүл айтырыш үчүн Дөөт элчилерин жөнөттү. Ханунга көңүл айтыш үчүн Дөөттүн кулдары Амондуктардын жерине келишти. Бирок Амондуктардын төрөлөрү Ханунга көңүл айтуучуларды Дөөт сага сенин атаңды сыйлагандыктан жиберди деп ойлойсуңбу? Анын кулдары сага жериңди чалгындап карап чыгып, анан чаап алыш үчүн келип жүрүшпөсүн деп айтышты. Ошондо Ханун Дөөттүн кулдарын кармап алып, алардын сакалынын жарымын кырып, кийген кийимдерин белинен ылдый кесип салды. Анан аларды кое берди. Алар жөнөп кетишти. Бул кишилер тууралуу Дөөткө кабар жетти. Булар маскара болушкандыктан жолунан тосуп чыгууга ал чабармандарды жөнөттү. Падыша аларга сакалыңар өскүчө Жериходо тура тургула, анан кайтып келгиле деди. Амондуктар өздөрүнүн Дөөткө жек көрүндүү болуп калышканын билип, Ханун менен Амондуктар Месопотамиянын Сириясынан, Мааханын Сириясынан жана Собадан майдан арабалар менен атчандарды жалдаш үчүн 1000 талант күмүш жөнөтүштү. Алар 32 000 майдан арабаны жана Мааха падышасын эли менен кошо жалдап алышты. Алар Мейдебанын алдына келип, кошуундарын жайланыштырышты. Амондуктар өз шаарларынан топ-топ болуп чогулушуп, майданга киришти. Дөөт бул тууралуу укканда Жояпты бардык эр жүрөк аскерлери менен кошо жөнөттү. Амондуктар салгылашка киришти. Алар шаар дарбазасынын алдында катар-катар турушту. Ал эми келген падышалар өздөрүнчө талаада турушту. Жояп өзүнүн алдынан да артынан да салгылашаарын билип, Исраилдин тандамал жоокерлеринин ичинен мыктыларын тандап алып, аларды сириялыктарга каршы тизди. Ал эми калган элдин бөлүгүн Амондуктарга каршы катар тургузууну өз бир тууганы Абышайга тапшырды. Ал мындай деди: эгерде сириялыктар мени жеңип бара жатса, сен мага жардамга келесиң. Эгерде Амондуктар сени жеңип бара жатса, сага мен жардам берем. Кайраттуу бол. Өз элибиз үчүн жана Кудайыбыздын шаарлары үчүн бекем турабыз. Теңир өзүнө жакканды кылсын. Жояп өзүнүн адамдары менен сириялыктарга каршы салгылашка кирди. Алар андан качып жөнөштү. Амондуктар сириялыктардын качканын көрүп, өздөрү да анын бир тууганы Абышайдан качып шаарга киришти. Жояп Иерусалимге кайтып келди. Сириялыктар өздөрүнүн ысрайылдыктардан жеңилгенин көрүп, элчилерин жөнөтүп, дарыянын аркы бетиндеги сириялыктарды алып чыгышты. Ададезердин аскери башчысы Шобак аларга жол башчылык кылды. Бул тууралуу Дөөткө билдиришкенде ал бардык ысрайылдыктарды чогултуп, Иордандан өтүп аларга келип, сириялыктарга каршы аскерин тизди. Дөөт сириялыктарга каршы салгылашка кирди. Алар аны менен согушту. Сириялыктар ысрайылдыктардан качып жөнөштү. Дөөт сириялыктардын 7000 майдан арабасын талкалап, 40 000 жөө аскерин жана аскер башчысы Шобакты өлтүрдү. Ададезердин кулдары өздөрүнүн ысрайылдыктардан жеңилгенин көрүшүп, Дөөт менен тынчтык келишим түзүп, ага баш ийип беришти. Ошондон кийин сириялыктардын Амондуктарга жардам бергилери келбей калды. 20-бөлүм. Bir жылдан кийин падышалар согушууга чыга турган кезде, Жояп өзүнүн аскерлери менен чыгып, Амондуктардын жерин талкалай баштады. Анан Рабе шаарына келип, аны курчоого алды. Дөөт болсо Иерусалимде калган. Жояп Рабени каратып алып, аны талкалады. Дөөт алардын падышасынын башынан таажысын алды. Ал таажынын салмагы 1 талант алтын, анын үстүндө кымбат баалуу асыл таштар бар эле. Таажыны Дөөттүн башына кийгизишти. Дөөт шаардан өтө көп олжоо алып чыкты. Ал шаардагы кишилерди алып чыгып, ара, чот жана балта менен оор жумуштарды иштетти. Дөөт Амондуктардын бардык шаарын ушундай кылды. Анан бүт эли менен Иерусалимге кайтты. Ошондон кийин Гезерде периштиликтер менен согуш башталды. Ошондо Хушалык Сипхай Репа тукумунан болгон Сыпайды өлтүрдү. Алар багынып беришти. Пелиштиликтер менен дагы согушушту. Ошондо Жайырдын уулу Элханан токуучу куралдын бакандай найза көтөргөн Гаттык Голияттын бир тууганы Лахмин өлтүрдү. Гатта дагы согуш болду. Ал жерде бир узун бойлуу киши бар эле. Анын буту колунда 6 манжасы, бардыгы 24 манжасы бар эле. Ал да Репа тукумунан болгон. Ал Исраилди шылдыңдаган, бирок Дөөттүн бир тууганы Шиманын уулу Жонатан аны өлтүргөн. Булар Гаттагы Репа тукумунан эле. Алар Дөөттүн жана анын кызматчыларынын колунан өлүштү. Ыйык элчи Петрдин 1-каты. 1-бөлүм. Иса Машаяктын элчиси Петрден Понтко, Галатияга, Каппадокияга, Асияга жана Битинияга тараган, ошол жерлерде келгин болуп жашап жаткан, Кудай Атанын алдын ала билүүсү боюнча рухтун ыйыктоосу менен тил алуу үчүн жана Иса Машаяктын кан аркылуу тазалануу үчүн тандалгандарга салам. Кудай силерге мындан арыда ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин.
Теңирибиз Иса Машаяктын Кудайы жана атасы даңкталсын. Анткени ал Иса Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү аркылуу бизге тирүү үмүт берүү үчүн, асманда сакталган чирибес таза соолгус мураска ээ кылуу үчүн бизди өзүнүн улуу ырайымы менен кайрадан төрөлттү. Акыркы убакта айкын көрүнүүгө даяр турган куткарылууга ээ болууңар үчүн силер ишениңер аркылуу Кудайдын күчү менен корголуп турасыңар. Мына ошондуктан азыр ар кандай сыноолордон бир аз кыйналышыңар керек болсо да, ошол үмүт менен кубаңгыла. Анткени сыналган ишенимиңер от менен тазаланса да жок болуп кетчү алтындан баалуу. Иса Машаяк келгенде сыналган ошол ишенимиңер силерди мактоого, урмат-сыйга, атак, даңкка ээ кылат. Силер аны көрбөсөңөр да сүйөсүңөр. Азыр дагы көрбөй туруп ишенип, сөз менен жеткире алгыс улуу кубаныч менен кубанып жатасыңар. Анткени ишенимиңердин максатына, жаныңардын куткарылышына жетесиңер. Силерге райым көрсөтө тургандыгы жөнүндө пайгамбарчылык кылган пайгамбарлар ушул куткарылууну ынтаалуулук менен изилдешкен. Машаяктын тарта турган азаптарын жана алардан кийин даңк коштору жөнүндө өздөрүндөгү Машаяктын руху алдын ала күбөлөндүрткөндө кайсы жана кандай убакытты көрсөткөндүгүн алар изилдешкен. Асмандан жиберилген ыйык рухтун күчү менен жакшы кабар таратуучулар аркылуу азыр силерге жар салынып жаткан жакшы кабар алардын өздөрүнө эмес, бизге тиешелүү экендиги аларга белгилүү болгон. Муну периштелер да өз көздөрү менен көргүлөрү келген. Ошондуктан бир туугандар, акыл оюңар иш аракетте даяр болсун, сергек болгула. Иса Машаяк келгенде силерге көрсөтүлө турган ырайымга толук үмүттөнгүлө. Билбестиктен баткан мурунку кумарларыңарга кайрадан ыгалбагыла. Тескерисинче тил алуу үчүн тандалган балдар катары. Бардык жүрүш турушуңар ыйык болсун, анткени силерди чакырып алган Кудай ыйык. Себеби ыйык жазууда ыйык болгула, анткени мен ыйыкмын деп жазылган. Ар бир адамды ишине жараша бет карамалык кылбастан соттоочу Кудайды ата деп жатсаңар, анда келген катары жашап жаткан убактыңарды коркунуч менен өткөргүлө. Анткени муундан муунга өтүп келе жаткан түйшүктүү жашоодон силер жок болуп кетчү күмүшче алтын менен эмес, кемчиликсиз таза козунун Машаяктын кымбат баалуу каны аркылуу куткарылгандыгыңарды билесиңер. Ал дүйнө жаратылы электен мурун эле дайындалган, бирок силер үчүн убакыттын акырында келди. Силер ал аркылуу Кудайга ишенип жатасыңар. Кудайга ишенип андан үмүттөнүшүңөр үчүн Кудай аны өлгөндөрдүн арасынан тирилтип даңктады. Бир туугандык таза сүйүүгө ээ болуу үчүн рух аркылуу чындыкка тил алуу менен жаныңарды тазалап, бири-бириңерди дайыма чын жүрөктөн сүйгүлө. Себеби силер чирий турган уруктан эмес, чирибей турган, Кудайдын түбөлүк кала турган тирүү сөз аркылуу кайрадан төрөлдүңөр. Анткени ар бир адам чөп сыяктуу, анын даңкы да талаа гүлүндөй, чөп куурайт, гүл соолуйт. Ал эми Теңирдин сөзү түбөлүк калат. Бул сөз болсо силерге жарыяланган сөз. 3 бөлүм. Анан Жунуска Теңирден экинчи жолу сөз болду. Тур, улуу шаар Нинебиге бар. Мен сага эмнени буйрусам, ошонун баарын ошол шаарда жарыяла. Ошондо Жунус туруп, Теңирдин сөзү боюнча Нинебиге жөнөдү. Нинеби Кудайдын улуу шаары эле. Анын башынан аягына чейин жөө басканда 3 күндүк жол эле. Жунус шаарды аралап бир күндө канча жол басууга мүмкүн болсо, ошончо жол басып, 40 күндөн кийин Нинеби талкаланат деп жар салды. Ошондо Нинебиликтер Кудайга ишенип калышты, орозо жарыялашты, кичинесинен чоңуна чейин зумбал кийишти. Бул сөз Нинеби падышасына жетти. Ошондо ал тагынан туруп, үстүндөгү падыша кийимин чечип, зумбал кийип, гүлгө отурду. Анан падыша өзүнүн жана төрөлөрүнүн атынан Нинебиде мындай деп жар салууну буйрук кылды. Адам да, мал да, өгүз да, кой да эч нерсе жебесин, жайытка чыкпасын, суу да ичпесин. Адамдар да, мал да зумбал жамынып, Кудайга боздоп жалынышсын. Ар бири өзүнүн жаман жолунан, зордук зомбулук иштеринен баш тартсын. Ким билет, балким Кудай боорукердик кылып, өзүнүн бизге каршы жалындаган каарынан кайтар, биз өлбөй каларбыз. Ошондо Кудай алардын иштерин, жаман жолдорунан бурулганын көрүп, аларга алаамат түшүрөм деп айткан сөзүнө өкүнүп, алаамат түшүргөн жок. 8 бөлүм. Ушундан кийин Иса шаарларды, айыл кыштактарды аралап, Кудайдын падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабарды таратып жүрдү. Аны 12 шакирти жана көптөгөн аялдар ээрчип жүрүштү. Иса ал аялдарды жин оорусунан жана башка оорулардан айыктырган эле. Алар ичинен 7 жин чыккан Магдалалык Мариям, Ираттын сарай башчысы Хузанын аялы Жахана, Сузана жана башкалар. Алар ага өз мүлктөрү менен кызмат кылып жатышты.
Бардык шаарлардын тургундары келип, көбөл чогулуп калганда Иса үлгү насаат аңгеме менен сүйлөй баштады. Себүүчү өз үрөөнүн себүү үчүн чыкты. Ал сээп жатканда кээ бир үрөөөндөр жол боюна түшүп тапталып калды. Канаттуулар аларды терип жеп кетишти. Кээ бир үрөөөндөр таштак жерге түштү. Үрөөн өнүп чыккандан кийин нымдуулук жетишпей куурап калды. Кээ бир үрөөөндөр тикенектин арасына түштү. Өсүп келе жатканда аларды тикенек басып салды. Кээ бир үрөөөндөр жакшы жерге түштү. Өсүп чыгып 100 эсе түшүм берди. Иса муну айткандан кийин үнүн бийик чыгарып, кимдин кулагы бар болсо ал уксун деди. Шакирттери андан бул үлгү насаат аңгеменин мааниси кандай деп сурады. Иса аларга мындай деп жооп берди: Силерге Кудайдын падышачылыгынын жашыруун сырларын таанып билүү мүмкүнчүлүгү берилди. Ал эми башкаларга үлгү насаат аңгеме менен айтылат. Алар карап турса да көрүшпөйт, угуп турса да угушпайт. Бул үлгү насаат аңгеменин мааниси мындай: үрөөн Кудайдын сөзү. Жол боюна түшкөн үрөөөндөр сөз уккан адамдарды билдирет. Бирок кийин шайтан келет да алар ишенбесин, куткарылбасын деп жүрөктөрүнөн сөздү алып кетет. Таштак жерге түшкөн үрөөөндөр сөздү угуп кубанып кабыл алган адамдарды билдирет. Бирок алардын тамыры жок болгондуктан убактылуу гана ишенип, сыноо убагында ишенимден четтеп кетишет. Ал эми тикенектин арасына түшкөн үрөөөндөр сөздү угуп, бирок жемиш бербеген адамдарды билдирет. Алар нары басаары менен түйүшкө батып, байлыкка азгырылып, жашоонун ырахатына берилип кетишет. Жакшы жерге түшкөн үрөөөндөр болсо мындай адамдарды билдирет. Алар сөздү угуп, жакшы, таза жүрөктөрүндө сактап, чыдамдуулук менен жемиш беришет. Иса муну айткандан кийин үнүн бийик чыгарып мындай деди: Кимдин кулагы бар болсо ал уксун. Эч ким чыракты күйгүзүп, аны идиш менен жаппайт, жегеребеттин астына койбойт, тескерисинче үйгө киргендерге жарык берсин деп чырак баяга коет. Анткени ачыкка чыкпай турган жашыруун нерсе болбойт, билинбей ачылбай кала турган сыр болбойт. Ошондуктан кандай угуп жатканыңарга көңүл бөлгүлө. Анткени кимде бар болсо ага дагы берилет. Ал эми кимде жок болсо, бар деп ойлогону да тартылып алынат. Исанын энеси менен бир туугандары келип, элдин көптүгүнөн анын жанына бара албай коюшту. Ошондо ага энең менен бир туугандарың сени көрүүнү каалап сыртта турушат деп билдиришти. Иса аларга Кудай сөзүн угуп аны аткаргандар менин энем жана бир туугандарым деп жооп берди. Бир күнү Иса шакирттери менен кайыкка түшүп, аларга көлдүн наркы өзүнө өтөлү деди. Ошентип алар сүзүп кетишти. Сүзүп бара жатышканда Иса уктап калды. Көлдө катуу шамал болуп, толкун уруп, кайыкка суу кире баштады. Алар коркунучтуу абалда эле. Шакирттери Исаны: "Устат, устат, кыйрап калмай болдук" деп ойго түштү. Ал ордунан туруп, шамалга жана толкундап жаткан сууга тыюу салды. Шамал да толкунда басылып, тынчтык орноду. Ошондо Иса шакирттерине: "Ишенимиңер кайда?" деди. Алар коркуп, таң калып, бири-бирине: "Шамал менен сууну баш ийдирген деги бул ким?" дешти. Ошентип алар Галилеянын маңдайында жайгашкан Гадара аймагына сүзүп келишти. Иса жээкке чыкканда шаардан аны көптөн бери жин оорусу менен ооруган бир адам тосуп чыкты. Ал кийим кич эмес, үйдө жашабай мүрзөлөрдө күн өткөрчү. Ал Исаны көргөндө кыйкырып жиберди да анын алдына жыгылып катуу үн менен: "Иса, бардыгынан жогору тургандын уулу, менде эмнең бар? Суранам, мени кыйнай көрбө" деди. Анткени Иса жинге бул кишиден чык деп буйрук берген эле. Себеби ал бул кишини көптөн бери кыйнап жүргөн. Чынжыр менен байлап кишендеп кайтарганга болбой, ал кишени талкалап салчу. Жин аны ээн талаага айдап барчу. Иса андан: "Атың ким?" деп сурады. "Түмөн" деди ал. Анткени анын ичине көп жин кирген эле. Алар Исадан: "Бизди түпсүздүккө түшүрө көрбө" деп өтүнүштү. Ошол жерде тоонун боорунда чочколор жайылып жүргөн эле. Жиндер Исадан алардын ичине кирүүгө уруксат берүүсүн өтүнүштү. Иса аларга уруксат берди. Ошондо жиндер адамдын ичинен чыгып, чочколордун ичине киришти. Чочколор көлдү карай бет алып, тик жардан кулап чөгүп өлүштү. Муну көрүп турган чочко кайтаруучулар качып жөнөштү. Алар шаарларга жана айыл кыштактарга барып, болгон окуяны айтып беришти. Эмне болгонун көрүү үчүн уккандар Исага келишти. Алар ичинен жиндери чыккан кишинин акыл эсине келип, кийим кийип Исанын алдында отурганын көрүп, коркуп кетишти. Окуяны көргөндөр болсо аларга жин оорулуунун кантип айыкканын айтып беришти. Ошондо Гадара аймагынан келген бүт эл Исадан: "Бизден кет" деп өтүндү. Анткени аларды чоң коркунуч баскан эле. Иса кайыкка түшүп кетип калды. Жиндерден кутулган адам Исадан: "Сени менен бирге жүрөйүн" деп суранды. Бирок Иса ага: "Үйүңө бар, Кудайдын сага эмне кылганын айтып бер" деп аны кетирип жиберди. Ал киши шаарларды кыдырып, Исанын эмне кылганын айтып жүрдү. Иса көлдүн берки өзүнө кайтып келгенде, аны эл тосуп чыкты. Анткени алар аны күтүп жатышкан эле. Ошол учурда Жайыр деген киши келди. Ал синагоганын башчысы эле.
Исанын бутуна жыгылып, ал андан өзүнүн үйүнө кирүүсүн өтүндү. Анткени анын 12 жашар жалгыз кызы өлүм алдында жаткан. Ээрчиген элдин көптүгүнөн Иса кысылып бара жатты. Топ элдин арасында 12 жылдан бери кан кетип, азап чегип жүргөн бир аял бар эле. Болгон мүлкүн дарыгерлерге жумшаган ал аялды эч бир дарыгер айыктыра алган эмес. Аял арт жактан келип, Исанын кийиминин четине колун тийгизди. Ошол замат андан кан кетпей калды. Ошондо Иса: "Мага ким колун тийгизди?" деди. Бардыгы "Мен эмесмин" дешкенден кийин Петр жана анын жанындагылар: "Устат, эл сени тегеректеп кысып турса, мага ким колун тийгизди дейсиң?" дешти. Бирок Иса: "Кимдир бирөө мага колун тийгизди, анткени мен өзүмдөн күч чыкканын сездим" деди. Аял болсо жашырынып кала албасын билип, калтырай басып келип Исанын бутуна жыгылды. Анан бүт элдин алдында ага эмне себептен колун тийгизгенин жана ошол замат айыгып калганын айтты. Иса ага: "Коркпо кызым, сени ишенимиң куткарды. Тынчтык менен бара бер" деди. Ал ушинтип айтып жатканда синагога башчысынын үйүнө бирөө келип: "Кызың өлүп калды, устатты убара кылбай эле кой" деди. Иса муну укканда жайырга: "Коркпо, бирок ишен, ошондо кызың тирүү калат" деди. Иса үйгө келгенде Петр, Жакан, Жакып менен кыздын ата-энесинен башка эч кимдин үйгө кирүүсүнө уруксаат бербеди. Бардыгы кызды жоктоп, боздоп ыйлап жатышты. Иса аларга: "Ыйлабагыла, кыз өлгөн жок, уктап жатат" деди. Кыздын өлгөнүн билген алар Исаны шылдыңдап күлүштү. Иса бардыгын сыртка чыгарып жиберди да кызды колунан кармап: "Кыз, ордуңан тур" деди. Ошондо кыздын жаны өзүнө кайтып келди. Ал ошол замат ордунан турду. Иса кызга тамак берүүнү буйруду. Кыздын ата-энеси таң калды. Иса болсо аларга болгон окуя тууралуу эч кимге айтпоону буйруду.